Туугандар, ассаламу алейкум. Биздин көпчүлүк көрүүчүлөр до сих пор мен машинерди кайсы жерден выкуп калганымы билишпейт экен. Бул машинерди мен Рамазан Таксытын Внука Капитал таксопаркынан алгам. Эгерде сиздер дагы под такси машинерди выкуп калам десеңиздер, жакында 100 штук Аризо 8 чыгат. Максимальный комплектацияда. Кааласаңыздар 5 первоначальный взнос алсаңыздар болот, кааласаңыздар 50 миң берип алсаңыздар болот, кааласаңыздар 100 миң берип 3 жылга алсаңыздар болот. Ошондой эле арендага машинелер бар. Эконом, комфорт плюстарды 3 күнгө 50% скидкасы менен машинерди арендага берип атат. Кошумчалай кетчү нерсе, бул жерде Рамазан Таксытын сервиси да бар. Кузовный ремонт, обклейка, ходовая часть, мотор, замена масла, кондиционер, заправка, кыскасы полный комплекс туугандар. Любой нерсе бар. Ошондой эле экинчи этажында 100 адамга ылайык чайканасы да бар. Бул жерге келип, аны-муну кылдырганча үстүнө чыгып, кеңири путуголду сунуп, ушул жердин тамактарынан таам татып кетсеңиздер болот туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Рамазан Таксытын сервисине, болбосо офисине, болбосо чайканасына келе бересиздер. Жакшы контент тартыш үчүн жакшы камера керек да туугандар. Мынаки. Бул камера тартып аткан эскирип калды. Байкушка 5 жыл болду. Жаңылап коелу. DJI Osmo 360. Максимальный комплектация. Баасы 47 миң рубль. Контенттери вообще шикарный болот. Буюрса эми дальнейшем видеолордун бардыгы ушул камерага тартылат. Бунун экраны бар үчүн теп өзүң көрүп тартканда башкача болот. Кесин белки Sony'ге үйрөнүп калган үчүн аны божомолдоп эле ура берчү элем. Мында 1-2 тартып көрүп алып, жакпаса кайра удалить этип көнө албай бир аз кыйналып атам. Мондай магнитный крепежи бар экен. Жакшы экен. Буну сразу мондай аңтарса дагы автоматически өзү бул жака айланып алат дагы. Мына магнитный крепежга чырык этмес. Болду, анаке кеттик. Бүгүн жума болуп калды, кече күнү кечки эксперимент кылып көрүп. Азыр машинени жудуртуп алып туруп, анан ишти баштайбыз. Байкуш оякта эшикке калды. Эшиктин астында жатат бир 15 күндөн бери. Болбой калды бачара. Калды эшикке. Аз калды, буюрса чыгарып алып берсерен арак берагын ремонттоп. Анан кийин бир жаңсылык кылабыз байкушту дагычы. Ато кол да тийбей атат, барып жөндөп жудуруп келгени да ошо кол тийбей атат. Жакшы экен, анан кийин колуңу мындай кылсаң, кайра колуңу интип жагып койсоң, запись кете берет экен. Жанагы клиенттер чыгып калганда наркы берки болбош үчүн подозрение кылбасын деп, короче, алаканың мынтип ачып койсоң, өзү өчүп, өзү жана берет экен. Анан керегин 360 менен айлантып, мындай бүт бар жокту көргөзө берет экенсиң да. Жакшы экен. Жанагы телефонда жокму, дагы эсимен чыгып калды да. Азыр жанагы телефондогу приложениясын табып алайын. Короткий видеолорду анча-мынча кызык жерлерин телефонго сразу улап алып туруп, неме кылганычы сразу кесип чыгара бергени. А так вообще удобно экен. 360-тын фишкаларын көргөзөм бүгүн силерге. Мындай кандай кадрларды алып тартса болот. Палкасын алып, люкту ачам дагы, люктан жогору көздөп чыгарып туруп, жерге кыстырып коем. Анан кийин шарды мындай айдап жүргөнүмдү айлантып, монтажды айлантып көргөзөм, анан кандай көрүнөт экен. Азыр машинени бир сире жамгыр жайын деп атат, бир сире чайкатып ала берсемби? Чайкатып ала берейинчи ата. Бүгүн жума бүт капризнилер чыгат. Ушу райондо жалгыз робот мойка бар. Машинеге воз куюп атат.
айландырып мынакей. Могул жердин воску өтө качественный да. Могул жерге воск кылдыргандан кийин мындай жамгыр жааса вообще мындай айнектериңде жаан калбай таза турат да, постоянно ошон үчүн могул жерге воск кыйдырып коем 2 күндө бир келипчи. Көрдүңөрбү? Мына. Сон болуп стеклолорунда вода суу турбай калат. Всё, жууп бүттү. Кеттик эми. Хоп. Birinci заказды детский креслосымен алып келдим. Пачино бир кыйлага чейин заказ жок. Мурдагыдай жыргал жашоо жок. Илактап телефондорду 15 жолудан перезагрузка кылып атып, анан заказ алып атабыз. Ушу заказ азмалда приоритет, рейтинг, машиненин жылы өтө катуу роль ойнойт да. Экинчи заказ жирненький болуп калды. Звенигородко заказ алдым. Бустер керек экен бир. Так. Бустер дейт 60 километр 1 саат с чем-то. Бир школадан алып, анан дальше село Ёршова деген жерге барат экенбиз. 1 саат 26 мүнөт дегенде келдим. Газ канча эсептейт экен? Завершить. 7205 рубль эсептептир. И могу мындай кылса. Камера мерцает, что ли? 60 кадров. 6К 50 кадров тартканда мерцает деп окшойт экран мындай көрсөткөндө. Башың айланат экен буну мындай көрсөтүш үчүн. Бияктан эми красный болуп көрүнбөй калды. Но заказ болуп калса берип кое берет. Яндекске пул керек бу. Заказ болсо акчасын алыш үчүн любой жерден заказ бере берет. Кеттик эми шаарга көздөп. Көптөн бери машинем жуулбай желе басып кетиптир машиненин иштери жөнүнө. Анча соопчулукка комплекс жуудуруп койсом жакшы болот эле. Чото ушу машиненин тартышы не то да, ушу чото не то бирдеке болуп атат. Ушу буулуу эле атат. Эмне болуп атат деп жана мындай. Илгери мындай механикаларды эртерээк 3кө салып алсаң титире деп тарта албай калат го. Ошондой болуп мотору тарта албай эле бир кызыктай болуп атат да. Geçinde KFC para mağlum ha? Birçede KFC para Pepsi mene mazza ol bravo. Шереметовага келип калдым. Бүгүн В класстагы коллегалар аш жели деп Звенигороддо жүрсөм. Мен мынтип сүйлөгөндө камера ылдыйта турса, мен жогоруна карап сүйлөсөм, бир аз мынтип асманды карагандай болуп калат экен, экран болсо да кыйын турбайбы? Ашка чакырып калышты. Звенигороддо хорошо деп ашты жеп алып, Шереметова жакта бир чайханага кирип, кичине билярдчилер теннис ойноп, азыр Шереметовага өзүм заказ таштап атып, зорго кирсем болобу? Вы приехали без очереди деп вообще койбойт. Минивен 11-ге 15 дейт очередь. Адам көп экен, бирок как минимум 1-2 саат күтсөм керек деп атам. Саат 9 болду. 10-11-лерде чыгып кетсем, 11-де чыгып кетсем да сүйүнө берет экенмин да, короче. Карасам
заказ бергиде эмес, өзүм келип алып заказ таштап 11-ге 15-тен жылбай койду 1 сааттан бери. Койду 5-күндүн кызыгын кетирбейин деп кайтып чыгып алып кетип атам. Бирок жолдун боюнда машина көп. Бирок 11-15 машина деле как минимум 1-2 саатта бошойт да. 2 самолетты жөнүнө ташып кетип калат монча машина делечи. Так что шаарга барып ишти кыла берейинчи тынчыраак эле. Шаарда иштесем деле аз таң атыкча нормально иштеп коем азыр. Тарылып келип калды окшойт. Ленинграддын жолдору, Ленинград. Здравствуйте. Недавно зашла, думаю, надо что-то публиковать. Что ты даже публиковала. Смотрю, у меня там статус стоит, ленту свою посмотрела. Такая смешная лента вообще, у меня там такие умные выражения были. Статусы как раз этого и чекал. У меня тоже это очень обновить, что ли, статус. Так, послушай. 6-чы заказды 20 мүнөттө Ярославский вокзалга алып келдим. Так, 2181 рубль болду. Аларга карайм деп дагы бир заказды өткөрүп мен дагы кычап 1 саат заказ бербейт. Бир заказды өткөрүп жүрсөң эле заказ бербей коюп атат да. Адам көп бирок вокзалда. Могул Садовое кольцо менен түз келгенде дагы могул жерден проспект Мирага чыга турган кылып коюптур. Могул жерден келип туруп, чумурдун только оң жактагы рядтан болчу эле, азыр могул Садовой менен келип туруп дагы светофордун оңго кирип кетсе болот экен. А то мурун вообще жестко пробка болчу эле да, могул жактанчы проспект Мирага бир эле ряд кирген үчүн. Так жакшы кылыптыр эми мону. Көп эле билбейт азыр, до сих пор оң жакта бурула албай турушат да. А так Садовой менен чогуу эле кошулуп мыяктан оң жакка кирип кете берет экен. Каяктан заказ алдым? Проспект Мирадан заказ алдым. 440 рубль платный подачасы менен. Здравствуйте. 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 Да, конечно. Не пачиваться. Здравствуйте. Здравствуйте. А давайте музычку. Кто подключит? Могу я? Давай, выключай. А можно подключить? Да, сейчас. Развернусь. Да. Включите погромче, пожалуйста. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Go hard, quick fuck, маме замолчи. Это Камасутра флоу, я их научил. Young rich, young hustle, secret victory. Бля. Сучка, уйди с глаз, дай не убивай мой бай. Карманы глубоки, можешь сделать свободой. Бум, биби, бай-бай, белый полон тайм. Хочет прыгнуть на нас, он, наверное, экстра хай. Не люблю пустой базар, я люблю поступки. Bulletproof шин сказал малой, почисти уху. Район призвал меня, вылез со дна. Туху, хотят увидеть улицы, возьму их на прогулку.
мүнөттө 2200 алып келдим 10 мүнөттө. Могул жерде бир кызыктай адамдардын клубу бар. Анаке. Шундай да пятница күндөрү бүт барды өздөрүнчө ковбой болуп алышты, ковбой. Mo заказды карап койгула. 2 мүнөттүк заказ экен. Депого келип калдым, депого. Клубтун кәни ушул жерде. Адамдын бардыгы ушул жерде анаке. Saat 12 болуп калды. Мондай жерлерди курук кылып көргөзөйүнчү. Эмнеде ДТП болгон окшойт чагымда. Мотоциклист. Уже проверка башталып турда, жана ичип алган наркотик болгондорду проверка кылып баштайт, ушинтипчи. Мынакей гостиница Украина. Мен бияктан сүйлөгөндө камераны айлантып туруп көргөзүп турам да, что мында бүт бардык айтып берип аткан нерселерди прям четко көргөзгүдөй болупчу. Зато алаксыбайсың, камеранын нары бери кызынтып бурабайсың. Колуң менен көрсөткөн жакка кадрды келтирип коюп эле тартып көргөзө берет экенсиң, жакшы. Здравствуйте. Лер, можно сюда сяду? Да, конечно. Спасибо. Все. А нас не видит. Да нет, возьми, да возьми ее с нами. Скажи, что Да, А чё ты не да, приехала? да возьми ее с нами. Возьми ее с нами. Блядь, Люд, скажи, что ты Возьми себе лучше. Так тут место есть место. Да, давай сюда. Да. Либо можете ее взять. Здесь еще 2 места есть. Сейчас, секунду. Ну, под камерой стоим, давайте быстрее Все, решите, ладно, садись, пожалуйста. садись, подруга наша. Все, садись. Даш, надо ехать. Все, поехали. Тебя мало, ты мои деньги всегда мало. Я полюбил того, кого ты целовала. На мне бронежилет, ты сквозь него попала. Мне тебя мало. Мне тебя мало, да, тебя мало. Ты моя Мэри Джейн, я тебя поджигаю, мне нужна нирвана. Бери мои деньги, они для тебя, для братьев и мамы. Поменяй мои планы, залечи мои шрамы. И тебя мало, мне нужна дозу. Мне тебя мало. Эти привлеки деньги, чтоб ты не скучала. Ни разу не ссорились, но ты со мной постоянно кричала. Ты со мной только что кончила и еще кончила, но это только начало. И я не хочу с ней говорить. 17 мүнөттө келдим, аз да бир заказда. 1939 рубль болду. Так. Дальше кеттик. Тынчый баштады бул заказ. Моулардын точканы коюп алган жерин карагыла. Нерде автобусный полосанын карап болду. Мынакка кириш керек эми төйлөп. Нерде камера болсо тартат жолке. Ала жок алып кетесиң да эми төйлөп болсо да. Здравствуйте. Доброй ночи. Добрый. Ушуга окшогондордун айынан штрафтарды очойтуп айына бир 10-15 миңге чейин штраф алып коюп атам. Яндекски по барабану да, булар любой каалаган жерине точканы коюп ала берет. Айла жок, киришиңе керек. Кетип калайын десең вор болуп баргансың. Ошентип алгандан кийин айына очойтуп штрафтар төлөп атабыз. Айла жок. Штраф төлөсөң дагы анча-мынчан көзүнө карабай таш атабыз да ушуларды. Түнкү саат 1:30 болду. Көрөбүз тагы канча заказ болот азыр. Вроде уже адамдар азайып калгандай. Күн сууп, уже түнү саат 1-2-лерде 10 градус, 13 градус болуп калыптыр. Секрет болбосо мындай айтсаңар. Ким айына канча штраф алып атат? Кээ бар экен, 1 жыл, 2 жыл иштеп жүрүп, дагы мындай штраф албай ушунчалык жанагындай. ПДДны жакшы сактап иштешет экен да. Билбейм, мына окшогон жерлерге алар кантип келип токтойт. Же вообще эле токтобойсуңарбы? Мындай жанагындай анча-мынча билген нерсеңер болсо,
комментарийге жазып койсоңуз биз дагы секреттерин билип алайлы. Жаштар жана эски карышкыр болуп калган кишилер бар экен, например, көптөн бери иштеп кандай кылыш керек экенин мага жазып калгандар болуп атты да. Нургазы 1,5 жылдан бери иштейм, 2 жылдан бери иштейм, бир штраф алып экмин дегендерди угуп алып эсиме ойт да. Секреттериңе жазып койгула болсо, чисто по-братски. Сколько там? 50%. Өтө удобный экен монун батарейкасы, камеранын. Заряд отуруп баштаганда секин мондан алып кетсин, бирөөнүн аяка салып коет кетсин. Кейстегилердин бияка салып койсун. Заряд алып тура берет экен. Чырык чагып коет кетсин. База жок. А бул жакта зарядты көрсөм, монтип кызыл болуп жанып калат экен, заряды бары сары болуп жанат экен. Күндөн күнгө ситуация курчуп баратат, Кыргызстанга кетпесек болбой калды окшойт деп калдым. Айла жок болуп атат да, машинең баары жогун кредитке алып алгансың, аркы берки Кыргызстанга барсак деле тирикчилик өтөт. Биякта бүт жана антип жипсиз өзүбүздү тушап алып кете албай жүрөбүз анан кийин. Чынын айтсам, ушундай Кыргызстанды сагындым. Айла жок болуп калды, эмнеде байланып калдык жөнүнө элечи, жипсиз байланып ушу жерден кете албай калдык. Ушу бир шанс болсо эле кетип барып, тынч эле Кыргызстанда тирикчилик кылыш керек болуп калды. Барган сайын аякта андай болуп атат, биякта мындай болуп атат деп какой-то бир жүрөгүң түбүндө какой-то мындай сомнение, коркуу окшогон нерсе менен жашап калып да, бул жакта качан эмне болуп кетет экен деп элечи. Кирсең эле жаңылыктарда андай болуп атат, мындай болуп атат, тиги бул, короче. Айтор ушундай айтам. Кыргызстан сагындыңарбы? Качан кетебиз? Жазып койгула комментарийге. Бир числону белгилеп туруп кетелер тарак. Жумуш деле кыйратып мурдагыдай болбой калды. Жума күн болсо деле эрте менен чыккандан бери безилдеп атып, мынакей бүгүн баланста бир тыйын акча жок болчу. 18.500 акча кылдым. Эми барына шүгүр, эптеп кыбырап могу машиналардын акчаларын төлөп бир жаңшыл кылып. Айла жок төлөп укуптан чыгарыш керек болгондар. Так что ушундай. Бунусунда чисто мондай проверочный съемка болду могу камера мененчи. Эмгисинде мондай машинанын көрүнгөн жерине жармаштырып, мондай шарды дагы мондай чотко көргөзүп, сону видеолор тартам эмичи. Жана приложениясын телефонго көчүрөйүн деп такыр көчүрө албай койдум. Көчүрсөм жанагындай короткий роликтерди дагы, интересный моменттерди дагы тез киргизип турам. Так что комментарий жазып, лайктан басып, поддержкадан берип турула туугандар. Бул очки, эмне очки тагып алдың деп атышыңар мүмкүн. Уже зрениянын поезду келе баштаптыр, короче. Дальникте караганда уже көзүм мутный болуп, өзүн жаман сезип атат көптөн бери, уже акыркы 1 айдан беричи. Көздү дагы бир көрсөтүп коюш керек болду. Бул көздүн давлениянын очкиси кичине мындай көздүн раздраженияларын кетирип, бир аз жардам берип атат. Так что ушундай туугандар. Эмкиде көрүшкөнчө.